Kutmandı geçingizler menen aldığınızlarda Sapar Agay. Sıngan kılıç. Bugünkü sıngan kılıçızda bir biz musulman kuldun kıynap öldürülüşü. Men bär bir sabakta berip atamın Alınbek datkanı berip atam, Kamçıbekti berip atam, musulman kuldu berip musulman kul jönündө aytıp bereyin dep çeştim. Bu musulman kul çınında özü Kıpçak bolgon. Jana Kuday Arkanга, jana oşulardın ordularına baş iybegen. Sevalı vaqta Kıpçak armiyası dep ele koyulu ötө күчтүү bolgon. Jana köp жерlerde üstөмдүк kılgan. Bunu Kuday Arkandan başlap Kasımbek, Aptabaçılar bardigi jek көргөн. Hazır musulman kuldun kolga düşüşü, jana ölüşü jönündө kişini aytıp bereyin. Biz tarıhımızды bilip жүрүшүбүz керек. Biz tarıhты bilbesek, bizdin mamleketimiz жок болуп кетет. Bizdin mamleketти bирөөлөр енчилеп алат. Чын-чынына келгендечи, her bir Kırgız Manasты Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычын окуш керек деп эсептеймин мен. Жана окутуш керек. Her birin демесе musulman кулдун ölümü. Musulman kuldu karmap gelişip, anı menen koşup bir neçe adamdardı koşup karmap gelip jazaga tartışat. Jazaga tartarlarında musulman kul bunun içki sezimi, sırtkı sezimi, berdigi düşmandı ötö jek көргөн adam bolot. Jana alardын алдында эч качан өзүм мен кыйкырбаймын, бакырбаймын, өзүмүн алсыз жерлерimi көрсөтпөймүн деген психологический даярда колго түшөт бул. Бул чынында карышкыр эле. Мындай карышкыр болгон эмес. Келгенде биринчи мунун алдына ошо жерде подвалда жаткан, мындайча айтканда ордо жаткандарды алып келип туруп, бул жерде Касым Миңбашы, Кудай Аркан, Автабачылар, Патгалимдер мындайча айтканда турушкан. Бардыгы уртунан күлүп, азыр бизден де кечирим сурайт деген. Жок, тескерисинче анда эч кандай болбоду. Анын жанына алып келишип биринчи 10-15 адамды койдой кылып эле муздап жанына тиштап коет. Аларга мусулман кыл көңүл дагы бөлбөйт, керек болсочу, көңүл дагы бөлбөйт. Акыры кыйно мусулман кулга келет. Musulman kıldı da yepti emez. Kelbetti valdar karmaytdağı birinci alып kelip turup ele bunun kolun çıkarıp kolun sındırışat arkankı. Degende dağı musulman kıldan bir de ün çıkpa koyat. Andan keyin bunun kolundağı sömeylerini sındıra başladı, tasıldatıp. Sındırganda dağı bundan bir ün çıkpa kalat. Әлі қинап жүргендер да таң қалады да бұл қандай адам, бір де үн шықпады мұндан деп өте таң қалышады. Андан кейін мұның тізесі мұнында түз қойып алып тұрып, әлі жығачы менен тізелерін ұрып сындырады. Тізелерін ұрып, қызыл ашығын ұрып сындырады. Ошонда да мұсылман кыл düşmanға мені ең начар жактарын көрсөтүп коеюн, бул өлүмдөн коркту, бул жалтанды деген сөз укпаш үчүн тилин тишине тиштеп бекем болуп, эч жерине кыйдалганды билдирбейт. Бир да үн чыгарбайт, ал тилин тиштеп алат. Анан бардыгы таң калат, Кудай Аркандагы таң калат. Кандай ери бул адамбы же адам эмеспи бул дейт. Мындайга адам баласы чыдаш мүмкүн эмес дейт. Дегенден эки жигит төр жактан коргошуну бар эмени көтөрүп келишет. Кийле турган. Ал болсо кийле турган ушундай болот да, аны баскан сайын эки жактан коргошуп басып, адамдын тили, көзү, кулактары чыгып кете турган бул кыйнонун бир эмеси болот да. Ошондойдон муну мойнуна салып туруп, эките коргошуну бар жыгач, ушул жерден төр жигит басат, анан кийин мунундай кылып алышып.
баса баштаганда мойнунан кошулуп туруп, bir özün жоготуп туруп анан өзүнө келет. Өзүнө келип, бирок бир да үн чыгарып кыйкырбайт. Акыры акылдан ажырай баштаганда дагы мындан бир үн чыкпай калганда Кудай аркан дагы таң калат. Бул накта карышкыр экен деди. Бул өзүнүн духундагы, тилиндагы бизге эч нерсесин бербеди деди. Bir malda ушинтип эсоп бараткандан көзү тирилип кетип туруп, "Кычак, балам, барсынбы?" деп бакырат. Дегенде эле шунча көп элдин ортосунан бир тештияр бала, 15 жашар бала, "Ата, мен бармын" деп бакырганда элдин баары ошол жакта карап калышат. Ошондо кайтара мусулман кулдун көзү карышкырдай жайнап кетет. Ал өзүнүн баласын көрүп калат. Анын баятан бери ойлогон эле баласы болот. Анан бармын ата дейт. Бармын дегенде, "Тоого качкын балам, тоого качкын"